Көрбөгөндүн көргөнү курусун деген сөз бекерден айтылган эмес да. Күн көрбөгөн күн көрсө күндүзү чырак үйгүзөт. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деген ушул Кудайым ынсап берсин. Ынсапсыздык бул деген. Апарып үйгө апарып аны чиритип алып, башка кылып, курт жедирип алып, андан кийин таң калам да, макул 2 кап un алдың сен. 2 кап un 2 айга жетсин 10 балаң менен. Анан эми калган ачык өлүп калса кыргыздардын бардыгы. Анан сен өзүң коколой башы менен калып калсаң, ошентип калып калгандын кимге кереги бар, урматтуу бир тууганым? Эл менен көргөн улуу тоо. Келгиле, жакшы той болсо баарыбыз бир бийикте бололук. Кыйынчылык болсо баары бир чуңкурда бололук. Бардыгыбыз бирге болуп, бирибиз аяй турган болсо, Кудай таалам иншалла бардыгыбызга жакшылык берет. Бул көз көп топуракка эле тоет. Ошондуктан ынсаптуу бололук дагы, ошол ысырап кылбай турган бололук. Жанагы нан ташталып аткандагысы, башка болуп атканы бардыгы мына ушундай. Азыр Кудай таалам караңыз, бизге сабак берип койду. Урматтуу эл деди, көчөгө чыкпай койсоң деле, тойго барбай койсоң деле, күнүгө чайканан аш жебей койсоң деле, магазинде кыдырбай койсоң деле, үйдө отурсаң деле күн өтө берет. Кудайга жалын, Кудайга сыйын, Кудайдын эсте, зикир кыл, анан телефон деп барын жанагыдай куйрук карматып кеттиңер элең, телефон да түгөндү, жаңылык да түгөндү. Эми урушуп эле калдык баарыбыз, эми телефонду таштап үй бүлө мүчөлөрү бириң менен бир тиктешип отургула. Ой, ата-энем жакшы экен, апам жакшы турбайбы? Менин 5 балам, 6 балам бар турбайбы? Биз бир тууган турбайбызбы? Деген сезимдер келет, урматтуу бир тууганым, келгиле. Телефондордун бардыгын өчүрүп, анын чакан түбүнө таштап, үстүнөн суу куюп деп айтпайм албетте. Андан кийин тамак ичкенде 3 маал тамакты чогуу бир туугандар ата-эне менен чогуу иче турган болсок, дагы махабат, дагы сүйүү болот.